Өндүрүш деген сөздү укканда көпчүлүгүбүз ири заводдорду, алыстагы индустриялык шаарларды элестетебиз. Бирок Кыргызстанда да өлкөнүн экономикасын алдыга сүрөгөн, миңдеген адамдардын жашоосуна таасир эткен ири өндүрүш ишканалары бар. Дал ушундай ишканалардын бири Кант шаарындагы ТШП заводу. Салам достор, бул Супер KG Media порталынын Кыргызстанда жасалган долбоору. Бул ирет биз Кант шаарындабыз. Мында 60 жылга жакын тарыхы бар Кант ТШП заводу жайгашкан. Аталган заводдо даярдалган продукция тууралуу сиздер уккансыздар, аны пайдаланып да жүрөсүздөр. Бирок продукциянын даярдалышы, бул жакта миңдеген тонна өндүрүш кантип өндүрүлөрү тууралуу маалыматтар сиздерге да кызык болуш керек. Бүгүн дал ушул заводдун ичине кирип өндүрүшкө көз салып жана аталган компаниянын тарыхына да токтолобуз. Андыктан аягына чейин биз менен чогуу болуңуздар. Ар бир чоң ишкананын артында чоң тарых жатат. Кант ТШПда жылдар бою өнүгүп, өзгөрүп, заман талабына ылайык жаңыланып келген. Ишкана алгач өлкөнүн курулуш тармагын сапаттуу материалдар менен камсыздоо максатында негизделген. Алгачкы жылдар оңой болгон эмес. Рыноктун өзгөрүшү, техникалык кыйынчылыктар, атаандаштык. Бирок бардык тоскоолдуктарга карабай, завод өнүгүүсүн токтоткон жок. Бүгүн Кант ТШП өз тармагында ишенимдүү брендке айланып, сапат жана туруктуулук менен айырмаланып келет. Азыр менин жанымда Кант ТШПнын башкы директору Сагынбек Өзгөнбекович отурат. Саламатсызбы? Саламатсыз. Майыбыздын башында биздин көрүүчүлөргө ушул завод тууралуу маалымат берип өтүңүз. Бул завод качантан бери ишмердүүлүгүн жүргүзүп келатат? Тарыхына бир аз токтололу. Биринчиден кош келиңиздер биздин заводко. Кант ТШП ишканасы 1967 жылдан бери иштеп келет. Ал Совет доорунда негизделип, кант, цемент, шифер комбинаты болгон. Ошол комбинаттан бөлүнүп 2007 жылдан бери жаңы тарыхы башталган деп эсептесек болот. Бирок бүгүнкү күнгө 59 жыл болду. Эмдиги жылы буюрса 60 жылдыгыбызды майрамдайбыз. Азыркы убакка чейин ушу 59 жылдан бери талыкпай эмгектенип келатабыз жана курулуш тармагына өзүбүздүн салымыбызды кылып келатабыз деп айтсам болот. 59 жылдын ичиндеги ийгиликтерге бир аз учкай токтолуп кетели. Бүгүнкү күндө эмне деген жетишкендиктерге жетти жана учурда бул заводдо канча кызматкер эмгектенет? Тарыхка кичине токтоп кетсек, 2007 жылы цемент шифер комбинатынан бөлүнүп жаңы тарыхы башталды айтпадымбы? Анан 2015 жылдан бери бүт Совет доорунда калган жабдыктардын баарын жаңылап модернизация кылып келдик. Ушул убакка чейин азыркы убакта биздин заводубузда 2 өндүрүш участогубуз бар. Бириси Кантта, бирөөсү Кызылкия шаарында, Баткен облусу. Ошол 2 участогубузда азыркы күндө 550 адам эмгектенип келет. Анын бүт бардыгы жергиликтүү адамдар, тургундар иштейт. Жакшы, анан бүгүнкү күндө ушул сиздердин завод тарабынан бюджетке кошуп аткан сиздердин салымыңыздар, салыктар боюнча дагы айтып өтүңүз. Биздин завод эми чоң завод болгондуктан, ошо өндүрүш тармагында салык төгүү боюнча биринчи 10 компанияга киребиз. Өлкө боюнча. Өлкө боюнча, ооба. 2025 жылы Министерство экономики тарабынан, торгово-промышленная палата тарабынан кылынган конкурста лучший экспортер намын алганбыз. Андан тышкары башка да сыйлыктарды алып, өзүбүздүн салымыбызды кылып келатабыз. Жакшы. Бүгүнкү күндөгү заводдун өндүрүш көлөмү жана сиздерде өндүрүлгөн продукциянын түрлөрүнө токтолсок. Биздин заводдун негизги 2 продукциябыз бар. Бул шифер жана фасад материалдары. Шифер боюнча айта кетсем 5 миллион дана чыгарабыз. 5 миллион дананы кыргыз рыногунда негизи сатабыз. Фасад материалдар боюнча 1,5 миллион квадрат чарчы метр чыгарабыз. Бул жылына, Бул жылына. Анын негизгиси Казакстанга экспортталат.
кичке көлөмдө Өзбекстан, Россияга дагы, анан жана Кыргызстан рыногунда аны сатабыз. Белгилүү кетчү нерсе жанагы мамлекеттик ипотекалык компаниялардын үйүнө биздин фасад материалдар колдонулат. Сонун бая жана сөзүңүздө айттыңыз, Союз убагынан калган жабдыктарды жаңылап, замандаштырдык деп. Анан бүгүнкү күндө ушул же акыркы жылдары дейбизби, өндүрүштө кандай өзгөрүүлөр, кандай жаңылануулар? Бул негизи биз чыгарып аткан шиферди азыр жөн эле чыгарбастан дагы Италиядан алып келип, линия алып келип, аны дагы боеп жатабыз. Андан тышкары фасад материалдары негизи Кыргызстанга бул жаңы нерсе деп эсептелет. Ошон үчүн азыр фасад материалдарын чыгарып рынокко сунуштап, архитектура жагынан дагы салым кылып атабыз десек болот да. Сонун. Эми ушул 60 жылга жакын тарыхы бар заводдун алдыда дагы чоң-чоң максаттары, чоң-чоң пландары болсо керек. Заводду модернизациялоо, балким кеңейтүү пландары тууралуу айтып бересиз. Завод ордунда турган жок. Кызылкия шаарынан тышкары 2024 жылы кантта автоклавдык газобетон чыгарган өзүбүздүн заводубузду да курдук. Аякта 150 киши эмгектенет азыркы убакта. Ордубузда турбастан өнүгүп келатабыз деп айтсак болот. Ар бир сапаттуу продукция туура тандалган чийки заттан башталат. Заводко келген ар бир материал кылдат текшерүүдөн өтөт. Анткени акыркы продукциянын сапаты дал ушул этаптан көз каранды. Азамат мырза, бул жерде эмне болуп атат, эмне процесс жүрүп атат, айтып бериңизчи. Бул жерде өзү көрүп турганда шифердин эң башталгы этапы. Мына шиферди жасалганы ушундан башталат. Эң биринчи бизде маркировка турат. Бул подделкалардан биздин клиенттер адашпаш үчүн өзүбүздүн атайын маркировкабыз бар. Андан соң мынакей көрүп тургандай жаңы технологиядагы заманбапка жараша акыркы модельдердин оборудованиясы. Бул бизге шиферибиздин сапатын катыруучуга жакшыртууга жардам берет. Бунун артынан биз көптөгөн эмелерден алыстадык. Мындан кийин бул не только брактан алган, то есть дальше клиенттерибизге алганда геометриялык түздүгү бар, сырткы внешний види жакшыртылды. Чатырга жапканда, то есть чатырыбыз түз болот, сынбайт, ысык суукка чыдайт, суу өткөрбөйт да, эң башкысы. Биз берген кепилдикти толугу менен аткарып берет турган. Ошол үчүн заманбап технология быйыл киргизилди бияка. Азыр ар жагынан өтсөк, полностью шифердин чыкканы көрүнөт. Мынакей эми өзүңүз байкап тургандай колдонгон прокладочный метод. Шиферди көрүп турасыз, бүт баары түз, бир стандартта жасалган бүт 8 балына тең. Биздин Кыргызстандын өз ГОСТ бар. Ошол ГОСТко так келген, сертификат алынган размерлерин баары ушул жактан чыгат. Мындан соң чыгып бүт баары. Бизде конвейер бар, ушул конвейер твердения, то есть кургатылган жакка бар. Определенный влажностьта, определенный температурада 4 сааттай туруп, 4-5 сааттан кургап шиферибиз ары уже склад жакка кетет. А складтан андан ары? Складтан бизде получается операторлор бар. Алар дагы бир көзөмөлдөн өтөт. Ал көзөмөлдөн өтүп складка барат. Складтан кийин уже полный цикл испытаний өтөт. 5 түрдүү, 6 түрдүү испытаниябыз бар, ошонун баарын өтөт. То есть муздак ысыкка, нагрузкага, ийилгенине бүт карап. Испытание өткөндөн кийин анан только сатууга клиенттерге барат. Ага чейин биз шифер чыкпайт бизден. Тыкыр көзөмөлдөн кийин гана чыгат турбайбы, То есть биздин шиферибиз каждый этаптын өзүнүн көзөмөлү бар. Жасалган жери, андан кийин мынакей бияқта операторубуз бар, стейкер. Тазасын өткөрөт, начарын обратно кетет. Мындан кийин оператор дестейкер бар, андан бир көзөмөл өтөт. Анан лабораториялык көзөмөл,
и отгрузкада уже элге бере турган да бир көзөмөл бар, ошондон чыгат. Бул жерде ар бир механизм так эсеп менен иштейт. Автоматташтырылган линиялар, күчтүү жабдуулар жана адистердин тажрыйбасы өндүрүш процессин үзгүлтүксүз камсыздайт. Жогорку температура, татаал аралашмалар жана так технологиялык режим — мунун баары сапаттуу продукция чыгаруунун негизги шарттары. Бул жерде бир эле майда ката бүт процесске таасир этет. Ошондуктан ар бир кызматкер өз ишине чоң жоопкерчилик менен мамиле кылат. Расскажите, пожалуйста, как устроен процесс производства? Именно окрашенных Да. панелей. Да. Мы сейчас находимся на покрасочной линии Цефла. Это итальянское оборудование. Ага. На ней мы окрашиваем наши фасадные панели, которые экспортируем в Казахстан, Ага. частично в Узбекистан, поставляем на местный рынок для строительства жилых домов. Линия итальянская, покраска здесь происходит несколько этапов. Ага. У нас есть предварительная шлифовка, затем обеспыливание, прогрев панелей, нанесение грунтов, нанесение праймера на тыльную сторону для защиты и сушка промежуточная, нанесение уже лакокрасочного покрытия. И на выходе мы имеем вот такую панель, Ага. которая уже окрашена на 2 слоя и в принципе там через 3-4 часа может отправляться клиенту. Классно. А про безопасность рабочих тоже расскажите, как? По безопасности, Вопрос. Ага. по безопасности рабочих, то есть все наши сотрудники раз в год проходят ежемесячно обязательное медицинское обследование. Ага. Все наши сотрудники ежесменно проходят предсменные инструктажи, также проходят инструктажи ежеквартальные, касаемые безопасности. Ага. Выдаются средства защиты, то есть все сотрудники имеют спецодежду, имеют средства защиты индивидуальные, это перчатки, респираторы там, где это пыльно. Ну, в общем, как и все, то есть все, что требует от нас нормы кыргызского законодательства, мы исполняем, выполняем. Өндүрүштө сапат биринчи орунда турат. Ар бир партия лабораториялык текшерүүдөн өтүп, атайын сыноолор жүргүзүлөт. Продукциянын бекемдиги, өлчөмү жана стандарттарга шайкештиги кайра-кайра текшерилет. Даяр болгон продукция кампага жөнөтүлөт. Андан соң өлкөнүн ар кайсы аймактарына жана экспорттук рыноктарга жүктөлөт. Бул заводдон чыккан продукция миңдеген үйлөрдүн жана курулуш объектилеринин бир бөлүгүнө айланган. Ар бир чоң өндүрүштүн жүрөгүндө адамдар турат. Бул жерде ондогон жыл эмгектенген тажрыйбалуу кызматкерлер да, жаңыдан келген жаш адистер да бар. Кимдир бирөө бул жерде бүт өмүрүн өткөргөн. Кимдир бирөө бул жерде өз кесибин тапкан. Ал эми айрымдары үй бүлөлүк салт катары ушул заводдо иштеп келишет. Ар биринин өз окуясы бар, бирок баарын бириктирген нерсе эмгекке болгон жоопкерчилик жана сыймык. Наргиз айым, бул жерде канча жылдан бери иштейсиз? Эмне жумуш кыласыз? Мен бул жерде покраскада оператормун. 4 жыл болду иштегениме. 4 жылдан кичине өтүп баратат. Аял киши үчүн мындай жумушту аткарган оор эмеспи? Көнүп калдым. Жакшы эле. Эми аял кишиге буякта физический жумуш в основном. Бир аз кыйынчылыктар болот, көнгүчөктүү. Андан кийин адамдын өзүнөн көнүп кетсең жакшы чыгат. Бул сиз кылып аткан жумуш демек көбүрөөк эркектерге арналган жумуш болот. Аял киши чыдаса, алып кете алат. 4 жылдан бери бул компаниядан кетпей иштегениңизге эмне себеп? Эмне кармайт сизди бул жерде? Бул жерден мени эмне десем, жумушум жагат өзүмдүн. Биринчиден, биякта начальство өзүмдүн жетекчим Антон Сергеевич жакшы адам, жакшы мамиле, адам берчиликтүү, жакшы. Ошо. Анан команда, Командабыз, бригада, биздин бригада жакшы, ынтымактуу, ошо кармайт. 5 жыл болду ушул заводдо ошо кант ТШПда иштеп жүргөнүмө. 21-жылда келгенде обычный рабочий болуп келген. Азыркы 26-жылда мастер участка покраскада иштейм, эмгектенем. Мында покраскада иштеген балдар 8 оператор, 4 крановщица, 72 сотрудник болгон бар. Демек бул жерде жанагындай кызматтан көтөрүлгөн дагы мүмкүнчүлүк бар экен да, мотивация берген нерсе ушул Мотивация берген жагы бар. Болгондон өз убагында көтөрүлгөндөр бар балдардан дагы. Барды сразу эмес, убагы менен көтөрүлгөн балдар бар.
Мындай ишканалар жөн гана өндүрүш эмес, бул жүздөгөн жумуш орундар, бул мамлекетке төлөнгөн салыктар, бул аймактардын өнүгүүсү. Ири өндүрүш ишканалары экономиканын туруктуулугун бекемдеп, ички рыноктун мүмкүнчүлүгүн кеңейтет. Эң башкысы Кыргызстан өз продукциясын өзү чыгараларын далилдейт. Заман өзгөргөн сайын өндүрүш да өзгөрөт. Бүгүн кант ТШП жаңы технологияларды киргизип, автоматташтырууну күчөтүп, санарип чечимдерге өтүүдө. Экологиялык коопсуздукта көңүл борборунда энергияны үнөмдөө, ресурстарды натыйжалуу пайдалануу жана заманбап өндүрүш маданияты келечектин башкы багыттары. Алдыдагы жылдары завод мындан да чоң мүмкүнчүлүктөрдү көздөйт. Биз көбүнчө чоң өндүрүштөрдү алыскы өлкөлөр менен байланыштырабыз, бирок алар дал ушул Кыргызстанда да бар. Жана дал ушундай ишканалар өлкө экономикасынын пайдабалын түзүп, жүздөгөн үй бүлөнүн тиричилигине таяныч болуп келет.